Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкөмүрлүктөр. Биз мына июнь айында Ташкөмүр шаарынын тургундарынан чогултулган 5600 сом акчаны Мураталиева Шактыканга берип жатабыз. Азыркы убакта 5 баласын өзү багып жатат. Бир кызы турмушка чыгыптыр. Анан бойго жеткен кыздар азыркы убакта да көмүрдө иштеп аткан экен. Бир кичинекей кызы дагы бул убакта ооруп атыптыр да, кичине табы жок экен. Берип атабыз Мураталиева Шактыканга. Мынакей оорубасын, Алла разы болсун. Бала чакаңды жакшылап карайын. Ден соолук сага, ийгилик. Рахмат сиздерге ушунча колдоп, кыйналып жаткан мени түшүнүп, ушу акыбалыма жардам берип аткан ушу Ташкөмүрлүк туугандарыма бардыгына ыраазычылык билдирем. Ушу садака биримдигине ден соолук ушулар ушунча көп адам машыган, көп балалуу, жалгызбай адамдарга жардам берип жүрүшөрүн ден соолук каалайм, аларга да үй бүлөлөрүнө бакыт талай каалайм. Дайыма кол үзбөй ушу акыбалымды сурап турган ушул садака биримдигине мен балдарым атынан өзүм атыма ыраазычылык билдирем. Ошо июнь айында салым кошкон Ташкөмүрлүктөргө жалпы мынакей ооруларга анан жетим жешилерге деп чогултканбыз. Терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Мындан кийин дагы салымыңыздарды кошо бериңиздер. Алла разы болсун. Рахмат сиздерге дагы. Дагы биз шаардагы жалпы жеке ишкерлерге кайрылып кетебиз. Мынакей Мураталиева Шактыкандын 2 бойго жеткен кызы азыркы убакта тилекке каршы көмүргө чыгып иштеп аткан экен. Анан ушу бой жеткен кыздарга ылайыктуу жумушуңар болсо, жумуш орну менен жардам кылыңыздар. Мен да сиздерден суранат элем, ошо Ташкөмүрдүн жеке ишкер акелерге, ушу Ичак Чубанга болсо дагы, официантка болсо да ушу кыздардын жумушка алып коюңуздарды суранат элем. Ушу кара жумушта жүрбөй, жеңил жумушта иштесе деп Кудайдан тилейм. Мен дагы элдин балдарым да ушу жеңил жумуштарда иштегенин каалайм. Сиздерден суранам, ушул колдон келди ушуларга жардам кылып коюңуздарчы.